Токтоолго барып келгенден балекет болуп калат экенсиң, ошон үчүн кайра кайын журт коруп туруш керек экен да. Бул бытса жана ошол Ассаламу алейкум достор, кайрадан барыңыздарга салам. Биз сиздердин калтырган суроо талаптарга жооп беретинде бүгүнкү чыгарылышыбызда дагы спорт тамактары тууралуу маалымат бермекчибиз. Андыктан биздин каналга катталып, лайк басып, жана ошондой эле сизге керектүү комментарийлерди таштап турсаңыздар болот. Анда эмесе, кеттик. Анда эмесе, биздин бүгүнкү берүүбүздө сиздер калтырган суроолорго жооп беретинде болуп, кандай спорт тамактарын ичсе болот, жана ошондой эле мисалы машыгуу учурунда азот деген эмне деген суроолор көп болуп атат. Азот кандай жардам берет, жана бытса, амино, жана ошондой эле протеин деген нерселерди көп жаш өспүрүмдөрүбүз, спорт сүйүүчүлөр сурап келатат. Бүгүн ошол спорт тамактары тууралуу сиздерге кыска жана түшүнүктүү кылып айтып бермекчибиз. Азот, мынакей азот десек, азоттун түрлөрү көп. Бул эми биз азыркы учурда ичип аткан азот. Азот эмне себептен ичесиңер десеңер, анда биз баягы чарчап турган учурда, жумушка келгенде, машыгуу залга келгенде, аябай бир алсыздыкты пайда кылып турган учурда азот бизге өтө энергия берүүчү. Бул жакшы спорт тамагы десек жаңылышпайбыз. Муну чынында эле көп ичпеш керек. Керектүү учурда гана ичиш керек. Мисалы, постоянно иче берген болсоңор, анда силердин баягы жүрөгүңөр, организмиңер десем деле жаңылышпайм, көнүп алат. Анан кийин деги эле жашоодо аябай шалдырап, чарчап жүрө бересиң. Анткени составында кофеин, таурин деген нерселер көп болот. Бизге бул керектүү нерсе. Анткени биз өзүбүз тренер болгондуктан түшкү саат 3-төн кечки 10-га чейин 7 саат аралыкта ар бир клиентибиз менен, ар бир кардарыбыз менен биргеликте иштешебиз. Көргөзүп, басып туруп дегенде сүйлөшкөнгө да туура келет. Өзүбүз машыгабыз. Биз 2 саат машыгып эле кетип калбас үчүн ушундан ичкенге туура келет. Сиздерге деле мисалы бул көп машыгып аткан атлеттерге бул пайда тийүүчү эле спорт тамагы десек жаңылышпайбыз. Кандай бул ичет десеңер, ичинде өзүнүн ложкасы болот. Өзүнүн ложкасы, мисалы атайын кичинекей чакан ложка болот. Муну 150 грамм сууга эле 1 ложка саласыңар, 1 ложка мынакей атайын салып туруп эле чайкап, машыгуунун астында бир 10 мүнөт эртерээк ичебиз. Анткени организмге киргенде бул ысып, тердеп, өзүнүн күч-кубат энергиясын берип турушу керек да. Азот бул, түшүнүңөр да, азотту эмне максатта ичет? Бул энергия алыш үчүн, машыгуунун астында ичүүчү спорт тамагы десек жаңылышпайбыз. Кийинки бөлүктө болсо, мынакей бытса жана ошондой эле аминонун кандай айырмачылыгы бар деген суроо талаптар аябай көп келди. Бул экөөнүн максаты бир. Бирок өтө мыкты восстановление кылаган эң жакшы витаминдердин бири десек жаңылышпайбыз. Ал кандай десеңиздер, мисалы жөнөкөй тил менен караганда, курсакты тойгузуу максатында камырдан жасалган лагман жана ошондой эле манты. Бирок максаты курсакты тойгузуу, туурабы? Бул экөөнүн максаты деле бир. Восстановление кылат. Мунун заменители болгону амино, аминонуку бытса. Ошон үчүн муну постоянно эле бытса иче берсеңер, организмге уже баягы лагман кечке жей бергенде болот, тажап калат. Ошондуктан бир ай бытса ичесиңер, экинчи айда болсо амино ичип турасыз. Экөөнүн максаты бир эле, достор. Вкустарынан эле, даамдарынан эле айырма болбосо, экөөнүн максаты бир. 1 ложка салып эле ичинен ложкасынан 1 литр сууга 1 ложка салып чайкап эле ичип жүрө беребиз. Ал оор тренировка убагында мисалы организмге глюкоза деп коет, таттуу жетишпей калганда уже биз чарчай баштайбыз. Ошондо аздаган ичип койсок, бизге күч-кубат пайда кылып, өзүбүздү дагы да аракет кылганга сонун багыт болот десек жаңылышпайбыз. Мынакей достор, заряд алдык, энергия алдык, машыгууну болсо ортосуна жеткирдик, бытсадан иштик. Эң аягында бардыгын кылып, булчуңдарыбыздын бардыгы шишиди. Анан эң аягында болсо курсак ачты. Бирок тренировка убактан кийин, бүткөндөн кийин, кандай сапаттуу машыгуудан кийин эмне ичиш керек деген суроого бул мынакей протеин, белковый протеин керек. Организмге булчуңдарды чыгарыш үчүн толук кандуу белок жетиши керек да. Ошондуктан
белковый протеин болуш үчүн Whey Gold стандарт деген эң мыкты дүйнөдөгү брендовый компаниялардын бири. Adidas, Nike деген сыяктуу эле бул дагы эң мыкты компаниялардын бири. Ошондой эле мисалы кээ бир организмге керектүү углевод деп коет, полезный углевод, мисалы керектүү майлар организмде жетишсиз болуп атса, анда мунун составында ошол бар, углеводу көп, протеин. Машыгуудан кийин шейкерге бир 300 граммдай, бул өзү 500 граммдык шейкер болот. 300 граммдай суу куябыз, мисалы бул тарапка чейин куябыз дагы. Ичинде ложкасы бар, мисалы. Ложкасы менен толо бирди алабыз. Ичине салабыз, ичине салып туруп 300 грамм суу менен, 350 грамм суу менен чайкап туруп, 2 маал ичсе болот, бир күндө 2 маал. Эртең менен 11-де бир ичесиңер. Себеп дегенде эртең менен 8-9 аралыгында биз биринчи тамагыбызды тамактанабыз, эртең мененки тамакта. Андан кийинки аралыкта уже 2 сааттан курсак ачып калат. Андан кийин ушу бир порция тамак жейбиз, перекус болуп калат да бизге. Обед кылабыз. Анан кечкисин обязательно машыгуудан кийин ушундай протеин ичиш керек, достор. Эч кандай зыяны жок, жөн гана белоктун чогулмасы десек, бул жаңылышпай. Шоколад даамында. Ошондой эле составында сахар бар. Көбүнчө углеводдуу протеин дегенде ушул, мисалы могу дагы жакшы керектүү протеин болуп эсептелет. Ал эми организмде аябай көп май болуп аткан болсо, мына белковый Whey Gold стандарт протеини бул абдан жакшы, составында белогі көбүрөөк болуп эсептелинет. Бир порциясында 30 грамм деп жазылып койгон, бирок 30 грамм чыкпайт, 25 грамм белок толугу менен бар. Ал 25 грамм белокту сиз эмнеден кантип ала алам, жөнөкөй түшүнүк менен айтканда, бир 200 грамм эт жеш керек болуп калат да, бир порциядачы. 200-150 грамм эт жеш керек болуп калат. Ошондуктан этти эми дайыма алып жей албайбыз. Ошондуктан бир порция протеинди биз ичкенге мүмкүнчүлүк болот, достор. Мынакей бүгүнкү биздин берүүбүздө туура тамактануу, спорт питанияларын кандай кылып ичип, эмнелерди ичсе болот дегенге кичинекей кыска жана нуска түшүнүк берип өттүк десек жаңылышпайбыз. Биздин жаш муундар, келечек муундар абдан сонун аракетин көрүп атат. Кудай буйруса, биз көбөйүп атабыз. Сиздер менен биргеликте дагы ийгиликтерди жарата беребиз, достор. Биздин каналга катталып, лайк басканды унутпагыла. Анан ошондой эле ушул видеолорду башкалар менен да бөлүшкүлө, достор. Анткени адашып жүргөндөр аябай көп экен. Адашып барып, кыргыз барып, орустан сурап атат. Орус болсо өзүнүн акылындагыдай кылып үйрөтөм деп атат, акчасын алып кыйнап атат кыргыз байкушту. Так что биздин каналга катталгыла, бөлүшкүлө. Дайыма сиздерге жардам бергенге аракеттенебиз, ой бөлүшкөнгө даярданабыз. Кийинки берүүгө чейин сак саламатта жана ошондой эле ден соолукта болуңуздар. Спорт бул ден соолуктун булагы, достор.